күрт тооктой эле баардык полномочияларды өзүнүн астына басып алган биздин президентибизге мен кайрылат элем да. Силер деген пороховой бочканын үстүндө отурасыңар. Эли акырын эле азыр бир нерсе болсо солк десе эле жарыла турган учур келип калды. Кыргыздын Ош областына бардык, мониторинг кылдык. Жыртык бюджетти ошо казинонун эсебинен толтурабыз дегенде кантип эле казино ачып койчу эле бюджет толуп элдин турмуш жыргалчылыгы жакшырып калды. Казиного жок. Казиного жок. Казиного каргыш. Казиного каргыш. Эгерде андай боло турган болчусо бир эле бир зданияны сойку кана кылып туруп, анын бетине сойку кана деп жазып кое турган болчусо. Жогорку кеңештин имаратында Кыргызстанда казинолордун ачылышына каршы болгон жарандык активисттер чогулган. Алардын айтымында Кыргызстанда казинолордун ачылышына дээрлик 90% элдин каршылыгын билдирип, алардын үнүн жеткирүү үчүн чогулуп жатканын айтышууда. Жана алардын талабы ошол биринчи окууда кабыл алынган казинону ачуу боюнча мыйзамды кайра артка кайтарып, бул боюнча маселени жабуу болуп эсептелинет. Биринчи ушул митингге чыкканыбыздын максаты биз эч кандай бир дестабилизация Кыргызстанга алып келелибиз дегенден алыспыз. Токотер эле жери бүгүнкү күндөгү жана жогорку кеңештин биринчи окууда кабыл алган казинолор тууралуу мыйзамына каршы чыгып атабыз. Эмне себептен? Эң биринчиден бул казино ойногонго аморально өзүнүн тартип тарбиясы жок туристтер келет. Бул игромандар келет, наркомандар келет. Ошонун негизинен келечек Кыргызстан урпагы үчүн, балдарыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн каршы чыгып атабыз. Ошондуктан жогорку кеңештен биз азыр бул мыйзамды артка кайтарып албастыктан биринчи ошо мыйзамды жокко чыгарабыз. Андан кийин 20 жылгабы, 50 жылгабы казинолор оюн киргизиш үчүн башка кийинки келген депутаттарга дагы, бийликке дагы моратория жарыялаганга, мыйзам кабыл алдырганга мажбурлаганга аракет кылабыз. Ошо менен бул казинону каршы чыккан инсандар, мен эми болжол менен айтайын, Кыргызстандын 70% жарандары казиного каршы болуп атат. Мына азыр жакында эле 1 саат мурун Каракол шаарында митинг өттү. Так эле ушундай биздин балдар өткөрдү. Кочкордо өтүп атат. Ошто мурда күн өттү ушу митингге каршы. Ошон үчүн бул биз мыйзамга каршыбыз. Көбүнчө депутаттар каршы экен бул оюнга. Анан биз жумушта жоктоп кнопкабызды басып салды деп бир 10дон ашык депутат чыкты. Ошолордун арасында мынакей аттарын айтып коеюн. Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Марлен Маматалиев, Атамбаев Сейит, ушундай алды баштуу депутаттар каршы экен. Анан интернеттен окудук. Бүтүн Кыргызстан партиясы лидери менен чогуу биргеликте алар баардык 6 депутат экен, 6 депутаттан каршы экен. Биздин ушул өлкө башчысы Конституцияда азыр баардык полномочияларды өзүнүн алдына тоок жумурткалардын баарын өзүнүн астына бастырып алганда күрт тооктой эле. Тоок мен деп айткан жокмун, бирок күрт тооктой эле баардык полномочияларды өзүнүн астына басып алган биздин президентибизге мен кайрылат элем да. Мындай арам ойдон, туура эмес ойдон, бир аз адалыраак деген актамай ойдон тезирээк кайтыңыз. Болбосо сиздин чечимиңиз жалпы кыргыз көйгөйүнө кара тумандай каптап киргенде эл өзү эле сизге жалпы журт каршы чыгат. Бул деген сиздин бүтүшүңүздүн башталышы болуп калышы мүмкүн да. Мен ошонтип эскертет элем. Бул угроза эмес же бул жаман коркутуу эмес. Мен ушул Кыргыз Республикасынын жаранымын. Бирок кыргыз элинде мындай туура эмес инициативаларды кылган бийлик эмне менен аягы жаман болуп бүткөндүгүн биз мурданкы сабактардан сабак алышыбыз керек деп эскертем. Бул тоок мээликке деле жетпейт. Эми жок дегенде мына Садыр Нуркожоевич 2 жылдан бери бир кенедей бир фабрика, жок дегенде зубочистка жасаган бир фабрика ачканы ниет кылып, жакшы эле ниет кылсаңыз болмок. А бул арам казинодон эстердин учурунда казино эмес, карта ойногондорду алып барып кабап койчу. Азыр эми демократия деп эле тим эле ушул казино менен бюджет толтурам деген бул аябай туура эмес. Эгер бунуңуз деле ишке ашсачы, ушунан деле элчи, ушунан деле жабак тарткандан кийин, анан кийин көрөсүз Садыр Нуркожоевич. Эрлан, уя башкага кыла бериңиз. Жок, берди кылыңыздар. Болбойт да ушундай. Болбойт да. Колдой турбайсыңарбы? Атайын биз күтүп атасыздар. Алдагылар. Кыргыз элин шерменде кылып атасыңар. Кой, уят кылбагыла. Сен кыргызсыңбы? Көздү ач. Кереги жок.
проблемабыз Кыргызстан тагдыры чечилген казино жөнүндө болбосо, алар өзүлөрүнүн жанагы Кудайын арстан алайды алып чыктыр, ошого айтып атабыз. Ал таптакыр башка маселе. Башка маселе менен чыкты. Биз казино Кудай казино. Ал Кудайларын айтып атышат, ошого каршы чыгып атканбыз. Ошо. Мейлі алар айтып тура берсин тиги жерде. Биздики казиного каршыбыз. Казинону чыгарган азыркы кезде мындай кылыш керек болот. Жанагы биринчи окууда жогорку кеңештин депутаттары кабыл алган 56 депутаттардын фамилияларын чыгарыш керек болуп атат. Элге ачыктап бериш керек болуп атат. Биз аларды билишибиз керек болуп атат. Булар кимдер деп туруп, анан кийин алардын чыныгы жүзүн билиш керек болуп атат. Экинчиден, bu жерде казиного Кыргызстан жарандары киришпей атат дейт. Бул жеткен акмакчылык. Эгерде андай боло турган болсо, бир эле bir зданияны сойку кана кылып туруп, анын бетине сойку кана деп жазып кое турган болсо, анда ошо сойку кананы көрүп өтүп аткан биздин жаштарыбыз бузулбайт деп кимге билдик берет? Ошол сыяктуу казино деп туруп жазып кое турган болсо, ошо казиного кирбеген Кыргызстандын балдары эле тигинде чыгып бактын арасына барып туруп өздөрүнчө уюштуруп алат. Аны киргизбей коюуга кантип ким гарантия бере алат? Бул гарантия жок. Бул эмеден анан кийин уже ким бул сөздү айтса, казинону киргизели деген сөздү айткан кишинин өзү эле Алланын наалатына калышты. Казино Кыргызстанда болбош керек. Ушул. Казиного жок жок. Казиного жок жок. Казиного жок жок. Казиного жок жок. Казино